Иш-чарада алгач кала башчысы Таалайбек Сарыбашов куттуктоо айтып, алгач эл аралык би фестивалынын уюштуруучуларына ыраазычылык билдирди. 2019 жыл Ош шаары маданий борбор деп. Ошон үчүн жыл ичинде биздин максатыбыз ушул биздин маданиятыбызды, жалпы түрк тилдүү мамлекеттердин маданиятын бүт дүйнөгө таанытуу деп ойлоп атабыз да. Ошон үчүн мындай иш-чаралар жыл ичи уланат. Кудай буйруса биздин өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн ыр бийлерибизди бүт дүйнөгө таанытканга мүмкүнчүлүктөр болуп атат десек. Би фестивалына жалпы 16 улуттан турган команда катышып, талантын тартуулады. Катышуучулардын ар бири өзүнүн улуттук бийин аткарды. Жыйынтыгында Казакстан жана Азербайжандан келген би тобу биринчиликти илип кетти. Бул жарыска катты жакшы деңгээлде айналдык деп айтсак да болот. Осунун сол дайындыктардын аркасында осундай жеңишке жеттик. Казакстандын кайсыл жеринен келдиңиздер? Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы. Бұл би фестивалінде жашалып жатқан жұмыстарда бүгін 10 елден астам елді қатысты, өздерінің би маданиятын gösterdi. Би маданиятының тысында өздерінің маданиятын, би өнерін, өздерінің би нақыштарын осыларды көрсете отырып, өздерінің тек қана республика елін ғана емес, сонымен қатар өз елінің намысын көрсетті, қорғап, оны ұлттық нақыштары мен ұлттық мұрасын көрсетті деп айтуға болады. Ал эми экинчи орунга Түркменистан, үчүнчү орунга Түркиядан келген бийчилер ээ болду. Маданият, маалымат жана туризм министри эл аралык би фестивали жогорку деңгээлде өткөндүгүн айтты. Ошондой эле иш-чара улуттар аралык достукту бекемдейт деп билдирди. Түрк дүйнөсүнөн келген ар түрдүүлүктү, түрк дүйнөсүнөн келген сулуулукту бүгүн абдан бир жакшы деңгээлде көрүп атабыз. Мен ойлойм, bunun баардыгы ушу Ош шаарынын тургундары үчүн абдан бир чоң белек болду. Биринчиден алардын келгени үчүн белек болду. Экинчиден алар үчүн дагы Ош шаарын көрүш мен үчүн абдан бир чоң мүмкүнчүлүк болду го деп. Би фестивалынын жүрүшүндө Казак жана Азербайжан бийчилери улуттук бийи менен көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Ал эми кыргыз комучуларынан куралган топ сахнага чыкканда келген коноктор жана жалпы көрүүчүлөр суктанып жатты. Азыркы учурда мынакей Казакстандын жорга бийин абдан мындай кызыгуу менен көрдүм. Азербайжандын бийи абдан жакшы экен. Анан албеттүү түрдө эми биздин ака комушчулар чыкканда эми зал овация болду да. Фестивалдын аягында кала башчысы Таалайбек Сарыбашов жалпы катышуучуларга ыраазычылык барактарын тапшырды. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары маданиятты өнүктүрүүгө арналган иш-чаралар жыл ичи улантылаарын кошумчалады. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.